Эмне үчүн биздин жаман жагыбызды көрсөтүп эле сыйлык ала бересиңер? Биринчиден атам да себепкер. Анан белгилүүлөрдүн балдарына бир аз кыйыныраак келет экен. Каяка барбасаң деле, эми допустим, Мирлан деп айтпайт да, Актандын баласы деп айтат да. Бизди жамандап анан алып атасыңарбы акчаны? Кинону мындай кандай бир аябай бир жакшы курал кылып колдонсо болот да. Ошо айран сатып, лимонад саткан Мирлан ошол кезде эмнени кыялданат эле? Мен атам деле мактач эмес депчи. Анда маймылга тартыла элек кезиңе? Андан тышкары жарым алчым бар тең чогуу болгон мондайчы. Беш кемпирге чейин экен да? Бизде деле аракет кылып атышпайбы, сериал тартканчы. Деме беш кемпирде кумдан аял жасап ойнойсуңарбы ошондо? Атаңыздын көзүнчө ошону ойнош ошентип ыңгайсыз болдубу? Мен ошол жерден жылаганча чыгып болчумун. Маймыл тартылып атканда балыкчы аябай дүңгүрөгөнбүз. Ошончонун арасынан Чечиндиңби аны? жылаңач чечинип, полностью жылаңач болгом. Достор, Дастан Сити турак жай комплекси кыялыңыздагы үйдү тартуулайт. Эмне үчүн мен ушул жакта үй алдым? Анткени абдан ыңгайлуу экен. Үйдөн чыкпай туруп эле баардык иштерди ушул жактан жасасаң болот. Кааласаңыз кафе, ресторандардын түрү турат. Спорт менен машыгам десеңиз, теннис корт бар, футболдук аянтча бар, бассейн бар, жүгүрө турчу жанагындай дорожка бар, баардык нерсеси бар экен. Ошондой эле балдарыңызды короодон чыкпай эле бакчага берип коесуздар дагы, анан карап отурасыздар. Балдар үчүн атайын аянтчалар, балдардын дүкөндөрү баардыгы жайгашкан. Андан сырткары жердин төлөөсүндөгү унаа токтотуучу жайыбыз бар. Терезеден баш баксаң килейген ботаникалык бакча турат. Демек, абасы таза дегенди билдирет. Ошондой эле комплекстин ичи дагы жашылдандырылган. Йога менен машыксаңыз болот, күнгө чайынсаңыз болот, эс алсаңыз болот. Жайгашкан жери 11 микрорайон болгону дагы локациясы аябай жакты. Тегерегин баары сонун дүкөндөр, мектептер, айтор баардык нерсе жакын жерде. Мына ушундай керемет жерден үй алып жатам. Коңшу болоңдор, мен сиздерди да күтөм. Сатыш старт алды. Баардыгыңыздар бул жакка келиңиздер. Дастан Сити, Дастанды өзүң жаз. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сонун мейманым бар. Ары кызыктуу, ары табышмактуу мен үчүн. Силерге дагы ошондой болсо керек. Азыр жандырмагын жаңындырганга аракет кылабыз чогуу. Режиссер, актер, бүгүн бизде Мирлан Абдыкалыков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди табышмактуу дедим, байкадыңызбы? Байкадым. Анткени Мирландын бир мындай маңдайы жарылып, бир интервью берип, эл алдында жүрүп, сөзгө аралашып, мындай сөзгө илинип дегеним да. Ушинткени такыр көргөн эмесмин. Мен Мирланды Актан Арым Кубаттын кинолорунда гана көрөм. Анан дайыма кадр сыртында көрөм. Эмне үчүн ал элге таанылбайт, эмне үчүн ал мындай көп аралаша бербейт, мындай бир өзүнчө бир туңгуюк өзүңүздүн дүйнөңүз бардай көрүнө берет. Эми бул чыгармачылык адамдарды көп байланыштуу болуш керек. Мен туура айтып атасыңар, мындай өзүмдүн багы дүйнөмдө жашаганга аракет кылам да. Анан мындай көпчүлүк шаңдуу жерлерди мындай көп жактыра бербейм. Эгерде мага тиешелүү маареке болсо, ал жака сөзсүз барам, катышам. Көп интервью да бербейм, көп сүйлөшө бербейм. Мен мындай бала чагыман баштап ошондой болуш керекмин деп ойлойм. Бирок кээ бир инсандар башкача айтышы мүмкүн. Бул аябай ачык, баягы сүйлөшөт, сырдашат деген. Бирок бул деген баягы кинонун тегерек четинде эмес да, бул өзүнчө. Кино жашоодо мындай кандай десем, мындай жабыгыраак, эмоциямды көп көргөзбөгөн адам болсом, любительский спорт менен заниматься этем, футбол. Футбол ойногон жагында аябай кандай десем, мындай шанкөр деп айтсак болобу, ачылган, чырлаган, чатак кылган ушундай инсан да, баягы эки эмем бар да. Мен көп эмоцияларымды ошол жактан мындай чыгарып аламбы, же жоготуп аламбы ошондой да. Анан кийин баягы тобум бүтүп, ойноп бүтүп, чуркап же бир жерден басып келгенден кийин эс алып калам, анан акырын
Анан бул мындай жабык деле эмес, мындай кандай десем, мындай тынч болгонума бул биринчиден атам да себепкер. Мен ал кишини кандай аябай сыйлайм, урматтайм. Атам эле эмес, баягы атамды, апамды. Анткени баягы атаң бийик деңгээлдеги адам болгондон кийин мындай артынан сөз тийгизбегенге аракет кылам да. Анан ошол себептен көп жерден мындай өзүмдү сый алып жүргөнгө аракет кылам. Мындай баам салып бакап көрдүм да. Анан белгилүүлөрдүн балдарына бир аз кыйыныраак келет экен. Анткени жоопкерчилик чоң биринчиден. Экинчиден элдин баары атасы менен салыштыра беришет экен. Атадан артык уул болдуңбу, атага тең уул болдуңбу, артадан кем уул болдуңбу деген сөздөр мененчи. Бул көбүнчө баланын ачылышына эмес, тескерисинче жабылышына, анан сынышына өбөлгө түшүп калат экен да. Сиздин атаңыздын баягы жарыгы көбүрөөк тийдиби же көлөкөсүбү? Көлөкөсүндө калып калдыңызбы же атадан кыйын болом? Кандай экен ушундай аты чыккан атанын жанында ошонун менен чогуу өсүш? Атам экөөбүзгө эле тиешелүү эмес, мындай адамдар көп болуш керек. Аябай көп. Анын арасында баягы сынганы дагы бар, көлөкөдө калып калганы дагы бар, алдыга ашып чаап кетем дегени дагы бар. Бирок мен өзүмдүн позициям бар. Бул позиция деген кийинчерээк уже чоңоюп, кандай десем, мындай түшүнүктөрүң башкача боло баштаганда, буну өзүң мындай ички дүйнөң менен сезе билиш керек экенсиң да. Кандай болуш керек? Албетте оор, кыйын. Эми мен атамдан ашам деп эмес, бирок мен деле тамашалап айтып коем, аттай атым болбосо да тайдай атым бар депчи. Бирок аны мындай алып чыкканга аракет кылбайм да, дардактабайм да, мен деп, мен кыйынмын деп. Анткени мен үчүн атам вообще кандай десем, бул жарык дүйнөдөн башка кино чыгармачылыкка алып келген ушу киши болду да. Анткени болсо мен 88-жылдан баштап съемочный площадкаларда жүрөм да. Анан мен эми кээ бирде таарынычтар болот. Эми кээ бирде айтып калат да, баланчы каяка барбасаң деле, эми допустим Мирлан деп айтпайт да, Актандын баласы деп айтат да. Мен башында кичине мындай таарынгандай болуп жүрдүм. Эми эмнеге анан кээ бирде кайра ойлоном. Актандын баласы болсо чын да депчи, айта берсин. Мен бул кандай десем, булардын баарын тең уже ичимен өткөрүп, уже кандай десем, бул тепкичтен уже өтүп кеткен да. Азыр мага кандай десем жеңил. Эми жеңил деген Актандын баласы дейби, же Мирлан Абдыкалков режиссер дейби, айырмасы жок да. Баягы ким кандай айтса, туура кабыл ала берем да. А негизи кандай десем, оор күндөрдө болгон, таарынычтар да болгон, эмнеге мындай депчи, атама да айтчумун. Анткени болсо атам аябай кандай десем, бир мүнөздүү, сырдуу киши да. Эч качан, допустим, мактабайт. Анан элете жакшы кино тартыптырсың, же жакшы ойноптурсуң деп айтпайт. Мен ичимен таарынып беришим, эмнеге айтпайт депчи, допустим, башка балдардын все равно эме да, баягы балдарды көрөсүң да. Эми кыйын деле чыккан эмес, атасы деле кыйын эмес. Бирок ушундай эркелетишип, анан ушундай кандай десем, балам тигиндей мындай деп баягы апыртып айта беришет да. Мен кээ бирде ичимден ойлоп калам, эми бу жерден апыртпаса дагы эми кая булба чындыкты айтып койсо депчи. Анан ошого кичине таарынып жүрө берчүмүн да, азыр көп деле таарынбайм. Анткени ар бир адамдын өзүнүн баягы мүнөзү болот экен, сыры болот экен. Бир жолу айткам. Кээ бирде деле мактап койбойсуңбу депчи. Анан мынтип жооп берип атпай, мен атам деле мактач эмес депчи. Ар кандай да, бирөөнүн атасы, бирөөнүн ата энеси өзүнүн баласын мактайт экен, бирөөсү мактабайт экен, бирөөсү жамандайт экен. Бул мындай туура түшүнүк менен эле мамиле кылам да. Сон мен да бу эне катары аябай кооптоном да. Баары эле Айтбековдун баласысың да сен дегендечи. Балам да өзүнчө жеке бир адам, индивид катары менден алыс
өссө болмок экен деп ойлоп коюп, анан өзүм ошо катачылыкты өзүм кетирип атам да. Сүрөттөрүн дайым чыгарып, ал жөнүндө айтып берип атыпчы. Ошон үчүн балаң өзүнчө индивид болуш үчүн акырын мындай жеке жашооңду көшөгөнүн артында алып жүрүшүң керек окшойт деп калдым да. Анан дегеним, силердин үйүңөргө барганбыз. Ошо съемочный группабыз менен, тобубуз менен, анан бардык музейлерди көргөзүп отуруп, кайра эле силерди айтып берди да. Анан ошондо сурап атпаймынбы, уулуңузду ушинтип мактайсызбы? Анан уулуңуз ушинтип жакшы көрөм деп айтасызбы десе, жакшы көрөм, бирок сыртка чыгара албайм дейт да. Анан сыңары биздин байкашыбызга караганда атаңыз сизди аябай жакшы көрөт экен, жана сиз менен аябай сыймыктанат экен. Бир гана ошону мындай атасы, көрүңүзбү, атасынан алган нерсесин алды да, ал дагы. Атасы да ушинтип эмоциясын чыгарып, ичиндеги жакшы көрүп, жаман көрүп атканын минтип оозуна, тилине келтирип сүйлөй албаган адам экен да. Атаңыз да ошентип тилине келтирип сүйлөй албай атпайбы? Болбосо сизди аябай жакшы көрүп, аябай сыймыктанат экен да. Жок, ал жагын билебиз, ал жагын билебиз, бирок кээ бирде ойлойсуң да, допустим, ошону айтып койсом, мындай жылуу тиет го депчи. Бирок атам экөөбүз, биз кандай десем, биз доспуз, биз коллегабыз, биз эмнеде, биз каерде болбосун чогуу жүрөбүз. Анан баягы кээ бир жерлерден эле мен, допустим, кинонун тегерек четинде болобу, же ар кандай мероприятиялар болобу, мен барбаганым, мен просто атам барат, андан кийин мен барбаганга аракет кылам да. Эми атам да барсам, мен да барсам депчи. Мындай эмеде биз үйдө дагы жана үй жыйнап чөп чаап, же тиги обрезка кылып, же болбосо кээ бирде тоого басып, же съемкага биз экөөбүз постоянно. Анткени мен деген айтып атпаймынбы, 88-жылы биринчи жолу площадкага алып кеткен, ошондон бери баягы мен деле сезем, баягы жакшы көрөрүн, жакшы мамиле кыларын, мындай жакшы ойлорун айтарын, туура жолго саларын, баарын тең билем. Бирок кээ бирде жетпей калат экен да, баягы мындай бул убактылуу болчу да, может быть, мен баягы кандай десем, мындай чыгармачылык жактарда мындай кичине кыйналып жүргөндө, эметип жүргөндө мындай кичине болбой эле мындай кандай тирек издей баштайсың да. Ошондой кездерде тирек деле болот, бирок ошондо мындай жылуу сөздөр менен айтып калганда ойлойм, может быть, мындай жибип кетер билем депчи. Анан кийинчерээк кайра ойлойсуң, эгерде ошентип мындай жибип кетсем, может быть, мындай дардаңдап кетет билем депчи. Может быть, айтпай койгондо туура болду депчи. Анализ жүрөт. Анализ негизи мындай кандай артта калган нерселерге мындай кайрылып келгим келбейт да, наоборот мындай алдыга басып. Мирланды мен аябай мындай өзүнчө көргүм келип атат. Анан Мирланды мындай жаштардын арасына сиңген кинолорун көргүм келип атат. Азыр көбүрөөк ошо эмгектерин чыгарса, атаңар окуңур фестивалга эле кино тартып бербейби, мындай карапайым калкка да ылайыкташтырып кино тартсаңар дейм. Же ал нерсеге көбүрөөк неме мындай жеңил желпиликке көбүрөөк баргысы келбей атабы? Эми жеңил желпи деп айткан туура эмес. Азыр мындай бир ошондой позиция болуп калды да. Баягы күлкүлүү кино тартса, муну негизи мындай көп киночулардын ичинде, же элдин ичинде деле мындай жеңил желпи деп айтылып калат. Мен бул позицияга кошула албайм. Анткени негизи кинодо эң оор жанр бул комедия деп эсептелет. Мен анан кийин башында айтып кетпедиңизби, сиздин өзүңүздүн дүйнөңүз бар экен, баягы көп мындай ачылбайт экенсиңер депчи. Бул дагы ошого байланыштуу болуш керек. Мен жасаган кинолордучу. Мен жасаган кинолорду мен ичинде бир тема көтөрүп чыкканга аракет кылам да. Анан кийин көп кишилер ойлойт, мени да ошентип айтып калышты, атам да айтышат, булар фестивалга эле кино жасайт депчи. Бул мындай да, биринчи кезде биз жасаган кино бул кыргыз элине.
Анан буну деген көтөрүп чыкканда обязательно социальный темасы бар. Андан тышкары философский темалары да бар. Буну айтып чыгыш керек да. Экинчиси болсо, мен 2001-жылы Киношок деген фестивалга Маймыл тасмасы менен барып калганбыз. Ошондо Төлөм Ишакеев, Айтурган Темирова, Тынай Ибрагимов, Актан Кубат, Хасан Кыдыралиев деген ошондо болуп турган кинонун кандай десем мындай каймактары болчу да. Анан Төлөм Ишакеевич сурап калды, кандай кино тартасың эме депчи. Айткам, кыялданам, тарткым келет депчи. Анда ошондо ошол киши айткан да, кыргыздын киносу өчпөш керек деген да. Бул мен үчүн азыр кыргыздын киносу өчпөш керек деген кандай? Мен просто мындай салыштырмалуу гана айтып коеюн. Мага да кызык. Кандай десем, силер айткандай жеңил кино тартышчы. Элди күлдүрүп, мындай жалтырагыбызды көргөзүп, калдырагыбызды катып койгонго мага да кызык. Анткени Кыргызстандын ичинде популярный болосуң, белгилүү болосуң. Бирок бул деген Кыргызстандын ичинде эле болуп калат. Мен көп жерден салыштырып келем, допустим, бир спортсмен инсанды алайлы. Ал Кыргызстандын чемпиону болсо, ал Кыргызстандын ичинде эле калат. Бирок ал Кыргызстандын чемпиону болгондон кийин сөзсүз СНГга чыккысы келет, Азияга баргысы келет, мирге баргысы келет, Олимпиадага баргысы келет да. Ошондой эле салыштырмалуу. Элестетсеңиз, биз баарыбыз эле ошондой комедия тартабызбы же жеңил кино тартабызбы, Кыргызстандын ичинде эле мындай кайнай берсек кандай болуп калат. Анда жанакы Төлөм Ишакеев айткан кино өчпөш керек деген мен үчүн бул дүйнөлүк масштабта өчпөш керек. Сөзсүз мен кайсы фестивалга барбайын сурашат, билишет. Биздин ошо кандай эле кыргыз керемети деп коюшат. Баарын сурап турушат. Анан көп жерден айтышат, силер баягы азаматсыңар депчи, баягы мындай кандай десем, жолду улап келатасыңар дейт да. Ошол себептен дагы мен аябай аракет кылам фестивалга чыккангачы. Биринчи орунда о Кыргызстан үчүн Кыргызстандын проблемасын көтөрүп чыгабыз. Кыргызстанда мындай проблема болуп атат деп. Мен бул акыркы тасмам болсо Кыз ала агач жөнүндө болду. Ушу как раз эртең пресс-показ болот, ошого келип берсеңиз, сизди чакырдым деп жакшы болот эле. Мени козгогон көйгөйлөрдү көтөрүп чыкканга аракет кылам. Бүгүнкү күндө мени Кыз ала агачуу маселеси аябай козгоп турат да. Эми мындай 21-жылымда жашап атабыз, анан ушундай көрүнүштөр болуп атканда мен үчүн мындай жапайчылык да. Ошондой темаларды көтөрүп чыкканга аракет кылып, анан кийин буну эми эл кабыл албасам кантем мен. Бирок мен өзүмдүн салымымды жасап кетип атам да. Мен ушундай окуя болуп атканда унчукпай четте калып калган жокмун. Мен өзүмдүн позициямды айтып, мен өзүм мындайга жол каршымын, жол болбош керек деп айтып кетким келет да. Анан мен дагы тиги элдерге окшоп баягы жалтырак жагыбызды эле көргөзө берсек, мындай туура безерек болуп калат го деп ойлойм. Негизи ошо катаңыз ошо кинолор тарткандан кийин анан кинотеатрларга коюлат го. Аябай ашыгып барам да. Ашыгып кээде жабык көрсөтүүсүнө жетишпей калган учурда атайын билетин сатып алып, досторум менен же үй бүлөм менен барып, сөз көрүп, тереңде эмне жатканын, кайсы бир көйгөйдү козгоп атканын, эмнени айткысы келип атканын. Бул кино Актан Арым Кубаттын жан дүйнөсү да. Ал ичиндеги кыйкырыгы. Анан аябай ушинтип бирде ыйлап, бирде күлүп, берилип көрөсүң, бирок тилекке каршы мындай элге ошондой темаларды ачып берип, мындай олуттуу бир нерселерди жазсаң, олуттуу нерселерди даярдасаң, сиңириши кыйын экен. Ашказан көтөрө албай экен да, көкүрөктүккө. Бирок мындай ырсактап, анан жеңил желпине айтып атып, анан ошол эле комедияны күлдүрүп, комедиялар кечирип кой, бирок оор жанр, бирок ни о чем болгон комедиялар бар да. Эмнени айткысы келип аткан өзөгү жок комедиялар бар. Анан
ошол комедияларга эле бир аз эле өзөк кошуп туруп акырын элге суундуруп коюш керек болуп атат да. Мен азыр ушинтип ойлоп калдым да, мындай кээде тамашалап кыйкым сөз айтып атып, анан акырын өзөгүн кошуп кетем да. Ошондо эл кабыл алат экен дегеним да. Азыр мындай да, эл андайды кабыл албайт. Акырын өзөгүн айтып кеткенде, өзөгүн айтып кетсең, бу түшүнгөн эле адам аны кабыл алып коюшу мүмкүн. Дегиринде бар дебейсиз. Аны мындай тартып алат да. Мен ала качуу тасмасын жасап атканда, мен буга чейинки тасмаларда дагы акырын айтып кеткенге аракет кылчумун да, түшүнөбү депчи. Бирок мен кийин анализ жасап ойлодум, негизи бетке айтыш керек экен. Чындык нерсени бетке айтыш керек экен. Бетке айтканда чындык чырылдатып, чычалатып жеткирет экен да. Мындай акырын четин чыгарып койгон, бул бирин сиринде киши түшүнүп калышын да. Мындай жалпыда мындай кандай десем, комедиянын ичинде өтүп кете берет, мындай көп көңүл бурулбай элечи. Анан бунун эки жагы да бар да. Мен мынтип бөлүштүрүп коем. Негизи күлдүрүп тарткан, эме тарткан бул коммерческое кино деп коебуз да. Коммерческое кино дегеним мунун максаты акча табыш керек. Канчалык көбүрөөк күлдүрүп эметип элдер келип кетсе, бунун арты жакшы каражат. Мен тарткан кинодо бунун артында жакшы каражат жок. Бу тартып атканды деле билбейт. Анткени мен чыгармачылык адамга катары буга подход кылам да. Анткени мен жасап аткан тасмамда бул мындай документ сыяктуу болуп калсын депчи. Кийин кайра көргөнгө эми бул чыгармачылыкта мындай жеңил кино, бул бизнес. Бирок бизнес кылганды да туура билиш керек. Анын арасында канча деген жигиттер бар, киносу аягына чыкпай калган, же прокаты болуп алган, же күйүп кеткен. Булардын арасында да кыйындары бар. Кыйын тартып, баягы кинотеатрларды дүркүрөтүп эметип турган. Биздин арабызда дагы авторский кино тарткандар да көп. Бирок алардын арасында да мындай алдыга чыккандары бар, ортосунда жүргөнү бар. Негизи айтып өтпөйсүзбү, баягы мындай кандай ашказан ооруп кете тургандай болупчу. Мындай да көз тоюп калган да. Көз тоюп калган, кулак тоюп калган, бул негативный эмес, болуп аткан социальный проблемаларыбызга. Биз буну мындай эшикке чыксак эле көрөбүз. Теги жагылык ашсак деле көрөбүз. Бүт жерде мындай негативный новосттар да. Андан кийин адамга кээ бирде жөн эле барып, эс алып, күлүп, каткырып, эчтекени ойлонбой, ошо себептен бүгүнкү күнү, же негизи эле бүгүнкү күнү эмес, мындай дүйнө жүзүн боюнча ошо комедия кинолор ошон үчүн жаралат болуш керек деп ойлойм да. Барып, унутулуп бүт нерселерден, эшикте ала качуу болуп атабы, же тиги дагы башкасы болуп атабы, ошолордун баарын ойлобой келесиң, бир жарым саат, 2 саат үй бүлөң менен же жора жолдошоруң менен келип, күлкүлүү болуп калса жакшы, күлүп жайнап кетесиң. Андан кийин барып тамагыңды ичип, мындай кандай десем, баягы көңүлүң тоюп келет. Көңүлүң тоюп, эс алып кетесиң да. Ал жагынан жакшы, андай кино да болуш керек. Биздикиндей кино сөзсүз болуш керек. Анткени биздикиндей кино бул ойлоно турган, мындай кандай десем, ойлоно турган адамдар үчүн да, эмне үчүн мындай өз күйөрмандар бар дейсиз. Анын өзүнүн күйөрмандары бар. Туура биздики тиги бир жумадан кийин, 10 күндөн кийин эл келбейт деп кинотеатрдан алып коюшу да мүмкүн. Биз эми аларга таарынып жүрчүбүз, анан көп жерден киночулар да айтып жүрөт, биздин кино мындай накта киночулардын өздөрүнүн кинотеатры жок депчи. Негизи чет өлкөлөрдө, допустим, Европаларда, аякта дагы аябай коммерческий кино көп. Коммерческий кино биринчи очередте турат. Голливуд, эми булар, бирок алардын өздөрүнүн дагы мындай кички кинотеатрлары бар. Автордук кинотеатрлар ошол жерге келишет, андан кийин аерден сөзсүз талкуу кылышат, көрүшөт. Ошондо мындай кандай десем, өздөрүнүн айткан ойлорун акырындап сүйлөшүп жеткирип алышат да. Может, мен кээ бирде ойлоп коем, биздин инсандар айтканда туура болуш керек депчи. Бизге деле мындай бир кички кинотеатрыбыз болсун. Биз эч ким менен талашпайт элек, деги бирөөнүн коммерческий киносу менен жарышпайт элек. Сөзсүз да, допустим, бир кыйын чыккан комедия келсе, анан биздин авторский кино болуп калса, эл деген бияка барат да.
Бияк болсо 1-2 адам мындай билип окуган адам мындай келип көрүп кетиши мүмкүн деп ичинде ойлонуп көрөлү, карап көрөлүчү депчи. Мен өзүмдүн жеке ойлорум ошондой да. Лайк, комментарий издебей, же болбосо элдин аябай көп кол чабуусун үмүт өтпөй, жөн гана чыгара берсең, угут кылып, бирөө келип ошактан жем чокойт, экинчиси келет, үчүнчүсү келет, монуку даамдуу экен дей баштайт. Анан ошентип атып, анан элди акырын тартып алабызбы дейм да. Элге жагып атат деп элдин немесине эмес, мындай өзүңдүн бир башкача көз карашыңан, башкача өңүттө руханий дүйнөгө жакшы сиңе турчу азыктарды берип турсаң, кандай болот эле дегенде ой коюп келесиң да. Мандайларды аябай жакшы болот эле. Албетте биз ар бир тасмабызда кандай десем, колдон келишинче, акылдан келишинче, эмоциядан келишинче эгиндерди себеп турабыз. Ал албетте бир күнү бышып чыгып көрүнөт. Өзүнүн учуру келет болуш керек, Учуру келет. Бирок мен жеке мен бөлүнгүм келбейт. Мен, допустим, эч качан айткан эмесмин, булар коммерческий кино тартып атат, булар мындай кино тартып атат. Мен үчүн бүгүнкү күндө кино менин жашоом. Мага эң негизгиси процесс кызыктуу. Кызык. Азыр деген тартып атышат да, көп тартып атат. Жаш балдар тартып атышат, комедиясын тартып атышат, азырдеги криминалын тартып атышат, авторский кино тартып атышат. Бул жакшы да. Наоборот, тартыла берсин, боло берсин, бүт жагынан боло берсин. Эл өзү тандап алат. Ар бир адам өзү тандап алат. Кандай киного барат, кандай кинону көрөт, өздөрү баалап алат да. Допустим, көп мен кинонун тегерек четинде адамдардан угам, мындай коммерческий кино тартып атат, анда болбош керек, дегенде болуш керекчи. Мен, допустим, өзүмдүн курагымдагы балдардан эң биринчи кино келген мен болчу деп эсептейм. Даже өзүмдүн улуулардан дагы мен эрте келген киногочу. Анан көп жерлерден уксаңар керек, көптөгөн белгилүү атактуу биздин кино инсандарыбыз мынтип айтып калышат. Киностудия Кыргыз фильмде тиги чатырынан ичине чейин суулар акчы, тигинчи деп көп сөздөр болот. Аларды да мен көрүп калгам. Мен деле ошолорго алар ошентип айта берет, деле тиги биз эме койчубуз депчи. Койчу эмес, алар айтып койчу, Мирлан барып коюп келе койчу, тиги чакасын коюп койчу, эмесин коюп койчу депчи. Мен деле ошо улуу муундар менен мындай аябай жүрүп эметип калгам да. Андан кийин алардын мындай кээ бирде угуп каласың, арасында бар кишилер. Зачем мындай жеңил кино тартышат, анан эме депчи. Мен антип бөлүнгүм келбейт да. Жеңилби, оорбу, түшүнүктүү эмеспи? Тарта берсин. Бу деген чыгармачылык. Ар бир адам өзүнүн оюн айткың келет. Алардын арасынан бирөө ийгиликтүү чыгат экен, бирөө тиги кандай десем, коммерциялык жетишкени менен чыгат экен. Бирөөнүкү чыкпай калат экен, бирөөнүкү вообще бүтпөй да калат. Ошонусу менен кызык. Мен үчүн негизи кино жашап турганы аябай кандай десем, кубандырат да. Ошонусу жакшы да. Фестивалдык фильмдерге ушул көбүнчө ушул көйгөйлөр козголуп чыгат эмеспи? Анан ошо эл арасында биздикилер аябай чычалашат да. Эмне үчүн биздин жаман жагыбызды көрсөтүп эле сыйлык ала бересиңер? Эмне бизди жамандап анан алып атасыңарбы акчаны деген сыяктуучу. Негизи фестивалдык фильмдердин жол жобосу, эрежеси кандай? Алар эмнени күтөт бизден? Ошентип айткан адамдар бар, аз эмес. Антип айта берсин, алардын өздөрүнүн деңгээлине жараша болуш керек да. Бул негизи мындай болот. Кыргызстандан меники эле же атамдын эле киносу сунушталбайт. Бул көп деген, допустим, бир жылда канча кино деген тартылса, ошолордун баары тең сунушталат. Кадимкидей конкурсу бар. Отборочный отборщик деп коет. Ар бир фестивалдын, допустим, Азияныкы, Европаныкы, Американыкы, Кытайдыкы өздөрүнүн отборщиктери бар. Анан фестивалдын өзүнүн сайты бар. Сен аяка эң биринчи өзүңдүн синопсистериңди жибересиң,
киноңду жибересиң, трейлериңди жибересиң. Эң негизги биринчи ошо отбордон өтүш керек. Бул отбордон дегеним ошо отборщикти жиберип, калыс алар тандашат. Тандоо түрүндө. Ал мындай эмес. Эмне эле тиги эми, конечно, белгилүү болсоң, допустим, Актанарым Кубат болсоң, любой фестиваль атына карап алышы мүмкүн да. Допустим, атына карап кээ бир фестиваль. Дароо ишенет да. Кээ бир фестивалдар атына карап эле, Актанарым Кубат экен, мунукун сөзсүз алабыз деп эметип коюшу мүмкүн да. Чоң фестиваль болсо, алар аттарына да карабайт, алар киносун карашат, анан кинонун темасына карашат. Ар бир фестиваль өткөрүп атканда, допустим, тиги белгилүү Канский фестиваль деп коет. Булар жылына өзүнүн темасын жарыялашат. Жаратылыш адам. Пример, ар кандай темаларын жарат. Анан биз кино тартып атканда биз ойлобойбуз да, так, эмне эле тиги эмдиги жылы тиги Берлинский фестивалдын темасы кандай болот экен, анан ошого жараша кино тартайлы деп антпейсиң да. Биз деген просто мен өзүмдү козгоп аткан темамды көтөрүп чыгам. Анан ошондой эле сунуштайм. Ар кандай фестиваль. Ооба, мен, допустим, бул кыз ала качуу тасмам, негизги эле тарткан тасмаларым ошентип өткөн. Допустим, темабыз болсо, менин темам эмне эле Кыргызстанды жаман көргөзгөн эмес. Мен Кыргызстанда болуп аткан опурталдуу окуяны чыгарып атам да. Анан андай боло турган болсо, андай албайт беле. Канский фестиваль, Берлин, Венеция албайт беле. Алган жок. Анткени алардын болуп аткан баягы темасына да ал келген жок. Же болбосо режиссердун атак даңкы дагы мындай аброю чоң көтөрүлө элек. Ошон үчүн алган. Ал биринчи этап. Анан да эгерде тандап алды, бизди эме тандап алды. Бусан кинофестивали, биз ошол жерден дүйнөлүк бет ачарын жасадык. Конкурсный программада катышып. Конкурсный программада 9 жюри бар. 9 жюри болсо, тиги ар кайсы өлкөдөн. Анан алар деген биринчи кезекте булар кандай десем, кинону сындашат да. Кино кандай жасалган. Экинчиси анан барып темасы болот. Анан үчүнчүсү болсо кандай подача кылды, кандай тартылды, кандай мамиле кылды деп ошондой критерийлер менен тандайт да. Элестесиңер, 9 ар түрдүү кишиге киноң жагыш үчүн бул кандай кино болуш керек депчи. Отборщиктер деген мындай да. Отборщикке, допустим, канча деген миң деген кинолор жөнөтөт. Алар баарын көрө бербейт да. Эми, допустим, ошо мен акыркы жолу укканым ошо Бусан эл аралык кинофестивалына отборщикке 3000 кино келиптир. 3000 кинону көрүп бүтүш кандай деген убакыт керек. Анан ошон үчүн бул жөн эле кинону жиберип койбойсуң. Сен биринчи бир предложение менен кызыктырып жазып бериш керексиң. Андан кийин бир абзац менен жазып бериш керексиң. Синопсистеринчи. Андан кийин жарым баракасын эмеш керек. Кандай тиги отборщикке сен өзүңдүн киноңду кандай десем, далилдеп бериш керексиң да. Ал кызыктырыш керексиң, ал көргөнгөчү. Анан кинодагы мындай да. Кинону койгондон кийин биринчи 3 мүнөттө кино сени кармап калбаса, дальше көрбөйт. Мен түшүнүгүм боюнча ошондой да. Кинону 1,5 саат кийип көрүп чыгыш это мындай эме да. Эле кармап туруш кыйын экен да. Элестетсеңиз, мындай көптөгөн жерлерде, может быть, биз билбей, мындай кандай десем, өтпөй калган кинолор бардыр. Бирок анын аягына чейин көргөндө мындай түшүнүктүү болуп келет го деп ойлойм да. Мен азыр ошо түрк сериалдарын көп көрөм да, анан мага жаккан нерсеси азыр түрктөр ушул сериалдары, кинолору аркылуу элдин аң сезимин ойготууга аябай адалат кылып атканы болуп атат да. Анткени мен окуган психологиялык китептер, сонун нерселердин баары ошол кинолордо кадимкидей диалог кылып атып, бири-бири менен эле ушун акырындай элге түшүндүрүп кетет да. Сен эмне үчүн алдыгындай кыймыл аракетти жасап атасың? Анткени мындай өзүң менен өзүң беттеше албай атасың. Сен элге эмес, сен өзүңө ачууң келип атат. Ошон үчүн элдин баарын жерип атасың деген сыяктуу нерселерди. Анан
кадимкидей мындай кинонун таасири элге жакшы жетет экен да. Эң чоң эмне аракет программа тартпа, эмне аракет кылба, бирок кинонун таасири бөтөнчө экен. Ошондой таасир калтыра турчу кинолорду тартыш үчүн дагы деңгээл керек го, же биз ага даяр эмеспизби? Жок, биз даярбыз. Негизи ошо туура айтып атасыңар, бул кинону мындай кандай бир аябай бир жакшы курал кылып колдонсо болот да, көп нерселерди жеткире тургангачы. Бул биринчиден сериал тартыштагы бул каражат керек, жакшы каражат керек, жакшы костюмирован. Анткени бул мындай да, бизде деле аракет кылып атышпайбы сериал тартканчы. Кээ бирөөсү жакшы чыгып атат, кээ бирөөсү мындай чыкпай калып атат. Бул темасынан да көп зависеть болуш керек да. Анан кийин темадан тышкары кандай ошону көргөзөсүң. Мындай кызыктырыш керек да. Эгерде кызыктырып көрүп кете турган болсо, албетте бул аябай бийик деңгээлдеги жетишкендиги деп ойлойм да. Мындай оңой эмес да. Силерде сериалдын баарын көрө бербейсиңер да. Кээ бирөөнү баштап кетип, биринчи, экинчи серияны таштап коесуңар. Кызыгы жок. Бирок анын арасында популярныйлары чыгат да. Тандалма. Мынчалык ошолордун арасынан тандалма чыгыш үчүн бул эң баштан эле жакшы темасын тандаш керек, жакшы каражаты болуш керек, жакшы профессионалдуу инсандар болуш керек кинонун ичиндечи. Бул негизи сиз деле көп катышып жүрбөйсүзбү? Кино деген аябай оор нерсе. Бул аралашып тартып эметкен, андан кийин элге кандай десем, сунуштап чыгышы бул өтө оор нерсе. Андан кийин чыккандан кийин көрбөй койсо вообще эмне баягы Андан оор дейсизби? Жакшы. Мирлан Абдыкалыков ал деген режиссер болбосо, карапайым жөнөкөй үй бүлөдөн чыкса, кинодон сырткары кайсы кесипти аркылайт эле? Башка эмне өнөрүңүз бар? Негизи өнөрлөрүм аз. Бирок мен бул Күнтү айылында туулуп чоңойгом. Көп адамдар, ошо кинонун ичиндеги адамдар, тиги футбол ойногон жора жолдоштор, негизи мындай катышып жүргөндөрдүн баары эле ойлойт. Мирлан азыркы эле тиги машина айдаган, кычырап тиги кес-кесте кафеден кофе ичкен жигит болуш керек деп. Жок, биз андай эмес болчубуз. Мен бүгүнкү күндө дагы айылдагы оокаттарымды алам. Айылда барып келип. Негизи буга бала кезден баштап ошо Күнтү айылында чоңоюп, мал кармап, мал багып чоңойгон үй бүлөдөн. Жөнөкөй эле кандай карапайым элге ошо азыр деле ошондой биз эл менен деген эмеде нукта жашайм да менчи. Ошо айылда малыбыз бар, аяктан күнүгө чөп чапмай, бок чыгармай, уй сугармай, мектепке бармай, негизи ошо бүт ошо эмеде өсүп чыккам да. Анан менин апам болсо, мамам ушунчалык тарбиялаптыр дегеним. Мен азыр өзүм үчүн, өзүмдүн үй бүлөм үчүн коркпойм. Допустим, кино жок болуп калса эмне оокат кылам депчи. Же элдерге окшоп тиги жумуш жок деп коркпойм. Мен мактанган эмес, мен любой жумушту кылам. Азыр деле, допустим, мындай бир жерге барып калганда, мындай болот го, той топурларга же мындай жаман мындай өлгөнгө барып калганда, режиссер келиптир деп мынтип турат деп андай жок. Кол болуп турбайт десиң да. Самор кайнатыш керек, самор кайнатасың, казан жагыш керек, жагасың. Эч эмеси жок. Баягы айылдын тиричилигин кинодон жакшы билем деп айтсам болот да. Азыр деле ошо айылда жерлерибиз бар. Мен жер кинодон тышкары жер иштетем. Мал кармабай калганбыз, мал кармабай калган себеби баягы кичине кыздарым чоңоюп шаарда окушат, анан келип кетип, үйдө папаша менен мамаша, тем более музей болуп калды, туура эместерээк болуп калат депчи. А так анча-мынча жерлер бар, жерлерге алмаштырып эгин сээп алабыз, жүгөрү сээп алабыз, кызылча сээп алабыз, беде сээп алабыз. Ошо дагы мындай кандай десем, поддержка эметип турат да. Апам бышырып койгон деген себеби, менин апам негизи аябай ишмер киши. Атабыз болсо
бул өзү кесиби художник, анан постоянно баягы кинодо командировкада жүргөндө мен үй бүлөдө баягы бир эркектерден бирөөмүн, эжем бар, карындашым бар. Андан кийин эшиктеги бүт кородогу жумуштардын баарын теп апама күч келип калчу да. Анан мен баягы жардамчы болуп, анан кээ бир жерлерден мындай көп айтчу эмесмин, допустим, ишенбейт да. Допустим, билесиңер, корейстер келип эме айдашат, пияз айдашат. Андан пиязга барып иштейбиз. Мамаш экөөбүз. Рядтарга чогуу алып, мага 2 ряд алат. Мен эми кичкеймин да, мага 1 ряд алып берет. Биз ошону отойбуз, жумшартабыз, андан кийин убакыт сейдет, анан жулабыз, кесебиз. Алар кеткенден кийин же машагын теребиз. Эшегим бар болчу, эшегин минип алабыз. Андан помидор. Негизи оокатка, андан кийин оокаттан, допустим, коркпойм. Ал биринчи эмне эле баягы мен атам үйрөтүп койгон нерсе да. Атам үйрөтүп койгон нерсе бул кино. Кинодо бүгүнкү күндө мындай нормальный бала айтпош керек, канчалык жетишкендерим бар, эмелерим бар, бирок ал жөнүндө мындай көп айтпайм да, эч качан айтпайм. Баланча кылдым, тегинче кылдым деп чалкала берет. Негизи кесип тандаган убакытта мен 99-жылы орто мектебин бүтүргөндөн кийин бул 90-жылдарга да кирип калат да, чын эле кыйын болчу каяка. Бирок уже кинодо Бешкемпирге тартылып калгам, эрнетип калгам. Анан баягы үй бүлөбүз менен кеңешип атканда каяка тапшырасың деген эме болуп калды. Анан папаша айтып калды. Может, милиция болосуңбу же военный болосуңбу депчи. Мамам болсо өзү медик, может быть, медик болосуңбу деп. Мен негизи окум орто мектеби мындай орто бүтүргөм да, баягы балдардын арасынан алды эмес, арты эмес, мындай ортосу болуп бүткөм да. Анан папашага айтып калдым да, бабчута, мен ушу кино жакка эле мындай аралашып калдым, билип калдым ушу кино жакка. Бирок режиссер эмес, может, оператор боломго деп мындай ой келген да. Ал убакта бизде Кыргызстанда окуу жай бар болчу, бирок эми окуу жайдын акыбалы кичине мындай деңгээли, мындай негизи 90-жылдары бүт эле биздин эме болуп турду го. Анан папашам ошо кеңеш бергени мындай болуп калды. Мирлан, эми кинонун акыбалын көрүп турасың дейт. Мында бизде эле эптеп ким тапса тартып калып атат. Анан негизи кино жок да болуп калышы мүмкүн. Бирок эгерде менин сунушумду окусаң, бул телевидение деген жок болбойт депчи. Мен ошондо баягы биринчи жолу телевидение журналистика жөнүндө уктум да. Кандай гана болбосун, бул телевидение менен телевидение жок болбойт деди да. Анан кийин ушундай баягы журналистика деген кесип бар. Ошол жака көрбөйсүңбү депчи. Анан ары ойлонуп чын эле, допустим, киного да жакын, телевидение жакын, уже андан кийин телевизордо көрө баштайсың го постоянночу. Анан ошентип сунушу менен эмеге тапшырып калдым. Журналистикага. Биздин Улуттук университетинин 99-жылы биринчи жолу ошо шаарга университетке келип мындай аябай окуп, андан бир жыл өтпөй эле тиги Маймыл тасмасына съемкага кетип калдым, бир жарым жылдай. Ошентип журналистика факультетин аяктап, кесибим боюнча журналистмин. Тележурналистмин да. Бирок аякта дагы оператор болом деп, мурда билесиңер, бир Коорт деген телеканал болчу. Ошол жерде практикамды өтүп, по-моему, 3 айдай ошол жерде жүрдүм, иштейм деп. Азат деген байке оператор бар болчу, анын жанында жүрдүм, тартам деп. Бирок баягы съемочный площадка ушунчалык сиңип калыптыр. Болбой эле кино жака, студияга эле бар, кыргыз фильмге эле бара берчүмүн. Коорттон чыккандан кийин улам эле студияга барып, же университет чыккандан улам эле студияга барып, негизи ошо мындай кандай десем, кино атмосферасы аябай сиңип калыптыр да. Анан ошентип атып, анын арасынан тартып, мындай кино тарткан жокмун, бирок рекламный роликтерди өзүм оператор катары тартып эметип жүрдүм, бирок болбой эле кандай бир моментте баягы режиссура жака эметип кетти да, тартып кетти да. Ошентип ишенип калдыңыз. Үйүңүзгө барганда үйүңөр таптаса экен да. Атаңыз ушундай тык
жыркан киши экен. Отундарды да айланайын, отундар деген мындай отундай болуп, мондай болуп жатыш керек да десем, тизилет го кыры чыгып. Журкан тизилгендейчи. Сизде да ушул адат барбы? Эми Сапат. эме деп коюшат го, сыныктан башкасын баары жугушту деп. Менде андай сапат болуп калган, эми кээ бирде мен мындай кандай десем, мындай кээде жүдөп кетем, кээде кылгым келбейт да, бирок мен кылам анын баардыгынчы. Анан бул сапат кандай келип калганы, бул албетте атамдан келген. Анткени болсо бул кички кезинен эле, кички эмес, жаш кезинен эле папаша ушундай тыкаан эме, анан баягы кинодо жолдошторум баары айта берет да, актандын полканы ачсаң бүт баары тең мындай турат депчи. Тиги зубной щеткасы, пастасы, линия менен кийимдерин баары тең. Аны эле бирөө эметтербейт. Ал өзү ошону эметип, баарын тизип коюп алат. Сиз көргөндөй үйдө бүт баары тең эмне эле ошондой. Тизилип турат. Морда мал кармап турганда да ошондой болчу. Элестетим, мал кармап турган, этаже мындай кандай башка куроо көрсөң мындай чылак, чөп чачылган, кашек калган. Андай вообще жок болчу. Допустим, жумушка кетип атканда боп деп коет. Мон кыласың дейт. Все кетип калат. И ошондой кылыш керек да. Бул деген аябай кандай десем, мындай чоң мектеп болду деп айтсам болот да. Эми мен бүгүнкү күндө дагы ошо сиз көргөн отундарын баарын тең мен ырастап коюп койгом. Азыр деген эми мастерге уже болбойт. Жок, папаша азыр деле бүт кылат. Мындай оор болбосо да майда жумуштардын баарын тең, коронун баарын тең өзү карайт. Баягы кесип, обрезка, азыр обрезка кылып атат болуш керек. Бирок эмнеде баягы мен спецназдар кошуп основной жумуштардын баарын тең жасап кетем. Анан ал эми кандай десем, мастер да уже агай. Акыркы штрихтерин кылып турат да. Бирок бүгүнкү күндө үйдү карап, корону карап турган ушу папаша, мен да папашага ишенип, силерге келип спокойно интервью берип, маектешип жүрө берем. Жакшы. Кандай жубай күттүңүз жана канча балалуу болдуңуз? Балдарыңызды кандай жолдо өстүрүп атасыз? Эркелетип атасызбы? Жубайымды дагы кинодон тааныш болгонбуз. Алтынай Койчуманова деген бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң кыйын продюсеру деп эсептелет. Аны менен 2005-жылы папаша Төлөндө Тойчубаев Оярт деген студиясын ачкан. Оярттан фонд развития депчи, баягы жаңы кадам кылабыз, жаңы инсандарды алып келебиз деп. Аны ошол жерде конкурс жарыялашып, аны ошо Алтынай жеңип келиптир. Анан бир жолу менен баягы кыргыз фильмди аяктап өзүм үйүмдө жүргөндө уруп келип шефтин кабинетин ачсам отурушат. Анан чочуп да кеттим, анан жаап койдум. Анан сүйлөшөт, анан күтүп эметип. Анан ошондо байкадым, бир кыз мындай тааныбаган кыз, жаш кыз отурат эметип. Андан кийин сөздөр бүткөндөн кийин эмет болуш керек. Кирип мен отурган жака кабинетке киришти. Анан кирип эле папаша айтты, тааныштырып, Алтынай деген кыз эми бизде иштейт. Колдон келген жардамын берип тур деди. Анан колдон келген жардамына уже 16 жыл болду, дагы жардам берип жүрөм. Атанын аманатты бийик таппайсыңбы? 16 жыл алардын окуялары да көп, алардын окуялары. Айтып берген аны биздин интервьюда. Экөө кантип үйлөнүп алган. Ошо 2007-жылы үйлөндүк. 2007 жылдан бери азыр бүгүнкү күндө 3 кызыбызды тарбиялап атабыз. 3 кызым бар. Улуусу 9-класста окуйт, андан кийин 8-класста. Анан кичүүбүз эркек кызыбыз бар, 6-да. Кача мектепке барасың десем, 12-ге чыкканда мектепке барам. Аны эч кимдей же подготовкага барай эме жибере албайбыз, же эмеге мындай кичкейлер эрке болот экенде, апа, чоң атасы, чоң апасы келсе аларга эркелейт. Мен барсам мага эркелейт. Эрке эки улуу кыздарым, алар угат. Айтсаң угушат, алар все равно мындай кичине тартынып турушат да, болбой эле. Кичкейим так урукпайт. Мындай айтсаң кошо айтышат, менчи эми все равно эркелеп эметишет да.
Ошо жубайым Алтынай Койчумановусу бул биздин Аутса университетин аяктаптыр. Ошол жерден таанышканбыз. Анан илимдүү билимдүү турбайбы? илимдүү билимдүү Кандай экен ошондой аял менен жашаган? Мен башында орто ченде бир тамашалап кетпедим белем, баягы окуу жайым орто депчи. Алтын медаль менен бүткөн, кызыл диплом менен бүткөн университетте, мектепте да бул аябай кандай десем, бул аябай өтө билимдүү да. Анан көп нерселерге мындай жардам берет. Анткени сценарий жасап атканда же бирдемке которуп атканда негизи эле мындай билимдүү кишилер аябай мындай логикасы эмеси дагы мындай жакшы да, баягы ошондо сүйлөшүп, кеңешип эметкенде дагы мындай кандай жакшы түрткү болуп турат да. Акыркы күндөрү уже жүктөп эле койсуң уже Алтынай болар болот, муну жасап койчу деп элечи эми. Ишенесиң толукканда? Уже толуккандуу ишенесиң. Эми жакшы. Билимдүү аял алгыла деп койчу. Же кыздарыңарды окутуп? Жок, негизи бул билим боюнча аял бул мен аял эле эмес. Бул эркектер дагы, аялдар дагы, балдарыбызды дагы мындай аябай билимдүү болгонго аракет кылыш керек экен да. Билимдүү киши бул аябай маданияттуу киши болот экен. Билимдүү киши аябай ажылдап сүйлөшпөйт. Билимдүү киши мындай кандай десем, мындай акырын сүйлөйт, туура сүйлөйт. Бирок болбой эле биз баягы жаныбарларга салыштырмалуу биздин баягы эмелерибиз бар да, эмоцияларыбыз бар да, чыгып кете турганчы. Эми бул, по-моему, мындай болуш керек да, чыгып баарыбыз урушуп кетебиз, ажылдашып кетебиз, мушташып да кетебиз. Эми бул мындай туура эмес эле көрүнүштө, жаныбарлардай болуп калабыз да. А эгерде өзүң да билимдүү, келинчегиң, үйдөгүлөрүң баары билимдүү болсо, тиги ынтымактуу болот, жашооң мындай жеңилдей түшөт, мындай көп негативный эмелерин баары тең жок болот деп эметем да. Бирок бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда менин сезимим боюнча мындай эме болуп калды да. Выживший болуш керексиң да. Баары эле жанталашуу эле, ачуу. Мен мындай кээ бирде эмне үчүн кыргыз эли ушунчалык ачуу болуп калды депчи. Допустим, эшикке чыксаң эле машина айтып бар, нидай мындай Кудай сактасын, кичине мындай туура эмес кылып алсаң, өттү машинадан жарысына чейин жеп алышып. Сөгөт. Ашатасың, карап айтсаң, кыз киши айдап баратабы, эркек киши айдап баратабы, тиги маршрутка айдап баратасың, автобуспу. Анан алар менен кошо сен да ажылдаша баштайсың да. Анан кетип баратып ойлойсуң, эмнеге мындай кылабыз депчи. Анан мен акыркы күндөрү мындай көп ойлоно берем. Эмне үчүн кыргыз эли аябай ачуу болуп калдык? Эмне үчүн мындай негативдүү болуп калдык? Бирөө айтышы мүмкүн, жок андай эмес деп. Ошондой. Бир нерсени эметип чыксаң, эле баса калышат да. Нерви жукат. Эмнеге? Мен билбейм эмнеге мындай болот депчи. Вроде бүт баары эле жакшы эле жашагандай, килеген үйлөр, кычыраган машина айдашат. Бирок ушунчалык мындай выжившийлар да жан талашып эле турушат да. Мен таң калдым, эмнеге жан талашат, каяка жан талашып атышат депчи. Мындай кичине мындай сабырдуулук, мындай токтоо болобу депчи. Бирок менде дагы бар андай, мен айтып атпаймынбы, өзүмдүн кандай сферамда эмес, допустим, футболдо жүргөндө деле, допустим, эмоция калтырып эметпейм, анда ладно, эмне бирдемкеге мындай күрөшүп атасың, ойноп атасың, аякта мындай чыр чыгат, эме чыгат. Ал мен үчүн ал жер мындай эмоциямды чыгарып алган жер. Бирок мындай кандай десем, шаардын ичинде жүргөндө бири-бирибизге аябай мындай сылык болсок болот эле, мындай кандай маданияттуу болсок болот эле. Анан улууну улуудай сыйлап, кичини кичидей урматтап. Негизи ушундай кыргыз элди мен ушундай элестетем да. Бирок ал эмебизден дагы мындай тайып бартабыз. Тайып бартабыз да. Кыздарыңар менен мындай эмоциялар ачылып, жакшы көрөм деген сезимдериңизди жоомарттык менен айтуу, эркелетүү дегендер болдубу? Ата менен кыз мамилеси кандай болуш керек? Ата менен кыздын мамилеси аябай жакшы болуш керек, анткени кыздар деле болбой эле бул мээримдүү, мындай кандай десем, мындай назик жандар болот экен да. Албетте мен деле идеалдуу ата эмесмин. Кээ бирде
эмоционально айтып коюшу мүмкүнмүн, урушуп коюшу мүмкүнмүн, бирок мындай чегин билиш керек да. Негизи мен мындай мээрим мамиле кылам. Анткени болсо, эгерде билбейм, допустим, уулду болсом кандай мамиле болот эле, аны билбейм, бирок кыздарыма мындай кандай десем мээримдүү, негизи кыздарга мээримдүү мамиле кылыш керек экен. Мээримдүү кылсаң, мындай туура тарбияласаң, ал дагы мындай жакшы инсандар болуп чыгат го депчи. Кудайга шүгүр, биздин кыздарыбыз аябай мындай тартиптүү, токтоо, сабактарын убагында кылышат, айткан нерсени эметишет. Арасында эркелешет, кыздар эркелебегенде ким эркелейт? Эркелегенде эркелетип коебуз, эле. Уул төрөпөр деген стереотип жашайт го бизде. Ошону чырчы салдыңыз беле? Бир убактарда мындай эме бар болчу. Уулду болсо, эме болсо, анан көп жерлерге барсаң деле, бата берсе эле, кийинкиси уулду болсун, эме болсун деп. Ойлор бар болчу. Эми уулуң болсо депчи. Анан кийин мунун баары тең буйруктан экен, Кудайдын буйругунан экен. Анан баягы кээ бир адамдар ошо прям аракет кылган жокмун, баягы тамаша иретинде айтып, эмеде айтып. Бирок мен үчүн бул кандай десем, бул тема эмес, бул мындай убакыттан өтүп кеттим болуш керек деп ойлойм. Анткени баягы эркек балам болсо деген. Бирок эми болбой элем, баягы мындай ичте мындай эме болот болуш керек деп. Кээ бирде ойлоп каласың да, допустим, ошо эле тиги бирөө баласы менен тиги топ ойноп атса, мындай ой келип кетет, бирок эметип калат да. Анан мен ошентип ойлой берчүмүн да, меники деле уул болот болуш керек депчи. Бирок азыр уулду болуп калсам, мен билбейм, а менен кандай уул болот, кандай мамиле кылыш керек депчи. Анан мен негизи ошентип эметип коем, баары тең буйруктан болуш керек депчи. Мынтип ойлосоң, канча деген адамдар бар. Же кызды да уул албайт, же уулду да уул албайт, бирок аябай эңсегендерчи. Так, Кудайга шүгүр. Сон кино жаатында, жабык көрсөтүүлөрдө, балким кастингтерде бири-бирибизди көрүп калганыбыз эле болбосо, мынтип сырдашып, жан дүйнөбүздү билип, ушинтип сүйлөшүп көрбөптүрбүз. Биринчи жолу жакындан таанышып атабыз. Анан сени жакшы жагынан ачтым өзүм үчүн. Ушундай Актан Байкенин сабырдуу, токтоо, түшүнүктүү уулу бар экени мени абдан кубандырды. Анан аябай дагы сүйлөшкүм келип атат, тойбой калдым. Дагы көп темаларым бар болчу, анан деп эзгим келип атат, тилекке каршы. Убактыбыз тар болуп атат. Анан Кудай буйрса, дагы ушундай жакшы жаңылыктарыңар болгондо, сүйүнчүңүз болгондо, кызыктуу кинолоруңуз чыкканда биз дайыма ачыкпыз. Эртең болсо Мирландын жаңы киносуна күбө болгону барам. Ала качуу жөнүндө. Ала качуу бул терс көрүнүш экени, бул кыздарга укмуштуудай оор тиери тууралуу кино экен. Буюрса эртең барып көрөбүз. Эшигибизди көрүп калдыңыз. Анан ушинтип интервьюлардан качпай, келип, көрүнүп, эки жакка көбүрөөк чыгып турушуңузга тилектешмин. Оюңузду билдирип, анткени аянтты мындай акылдуулар ээлесе деген ойдомун. Анткени каалайсыңбы, каалабайсыңбы, эл көзүнө көрүнгөн адамдар бул жол баштоочулар болуп калат экен. Жол баштоочулар алар кандай деген суроо бул башка суроо экен. Ошон үчүн сизди да жол баштап, элге көбүрөөк оюңузду, пикириңизди калтырып, ушундай бир жакшы үйрөн сээп турушуңузга, жакшы кинолорду тартып, ошол кинолоруңуз терең кенен жайылышына аябай тилектешмин. Рахмат. Чакырганыңарга чоң рахмат. Өткөндө айтып атпайсызбы, биринчи биз экөөбүз кастинг өткөнбүз, билесизби? Эме Папашанын киносунун эсимдеги.
Назик эмес. Кимде эле? Мээрим беле? Мээрим болсо керек. Мээримдер. Эсимде. Рахмат силерге да чакырган. Негизи интервью бербеген себебим бул дагы кандай десем, түзмө-түз мага тиешелүү же тиешелүү эмес, мага жакпаган нерсеси бар да. Мен баягы айтып кетпедимби, өзүм негизи кесибим журналист депчи. Мен сиз жөнүндө айткан жокмун. Негизи көптөгөн журналисттер бар. Мен 2016-жылы сүдак тасмамды тартып, мындай бет ачарын жасап атканда журналисттер келген. 1-2 журналисттер келип, телевиденияларда айтпай эле коелу. Анан алар кантип келишет? Алар деген бүгүнкү күндө даярданбай келишет да. Кеттип баягы жаңылыкка чыгарып коелу элечи. Анан келип эле микрофонду коюп, "Мен айта бериңиз" дейт. Бизди окутуп атканда, допустим, мен эгерде өзүм журналист болуп иштей турган болсом, мен сизге окшоп даярданып келет элем. Билбесем, азыр бүгүнкү убакта интернет деген бар. Аштан бүт информация бар. Хотя бы аты жөнүн, мындай же болбосо сүрөтүн көрүп алыш керек да. Кимден келип айтабыз депчи. Биринчи келип иштешет, менден сурайт, Мирлан деген режиссер каякта эле депчи. Ушундай болгон. Же болбосо мындай да болгон да. Эми Килейген Актан Арым деген режиссер мындай жанында турат. Анан кийин бир журналист кыз келип алып эле Актан акай каякта турат билбейсизби деп атты. Актан акайым мына. Просто ошол эмелерден мен мындай бербейм деген жок. Мен мындай туура чакыра турган болсо, туура мындай кандай маек кыла турган болсо, мен дайым ачыкмын. Анан кийин айтып бериңиз. Эмне жөн эле? Эмелестетсеңер мындай болуш керек да. Даярданып кел, 1-2 сурооң жазып кел. Келип алып мындай репортаж жасайсыңбы, же жаңылык жасайсыңбы, же статья жасайсыңбы? Мындай ар бир адамга мындай жеңил болуп болуш керек деп ойлойм. Ошол себептен 1-2 жолу эмет да. Анан сиз айтып атпайсызбы, мен негизи мындай жабык адам экенмин депчи. Тем более жабык адамдан мындай бир маалымат алыш үчүн кандай кылыш керек? Хотя бы билип алыш керек, анан сурооң жазып алыш керек, анан сүйлөшүш керек. Мен ошентип келип мындай такап айтып беришин дегенде көздөр балаңдап калды. Эмнени айтам, кайсыны айтам? Ошол себептерден. Так эгерде мындай дагы чакырып мындай тема көтөрөбүз деп. Негизи мен мындай интервью бербей аткан себебим да аябай мындай мактанганда эмес, база көп да. Допустим, ар тараптагы айыл жакта айтабызбы, кино жакта айтабызбы, же мен тиги Ош базарда лимонад сатканымды айтабызбы, же тиги Ак өргөдө айран сүт сатканыбызды айтабызбы. Негизи менде мындай эмем көп да, баягы. Айтып берет. Айтып мындай бере туруп, мындай сиз айтып ачылып эметем десем. Чындап келгенде бир дагы пока телеканал, сиз практически биринчи жолу болуп атат да, мындай кенен отуруп, кандай десем, иктөө айтып атпайсызбы, убакыт жетпей калды депчи. Так бунун баары тең мен баягы интервью бербегендиктен, анан кийин мындай мен тамашалап айтып берем. Кээ карындаштарым сурап эмет кылды. Папам окуңор бир фестивалга барып калсаңар же бир конкурска катышып калсаңар. Мен Нурзат деген кичүү карындашым бар. Ал да мындай блогер кылып, өзү мындай бизнес леди окуп атса, анан ал да үйдүн эркеси да. Ал ачык папаша да мага да айтып берет. Эмне кыласыңар депчи. Окуңор бир эмеге. Эмне эле тиги бир конкурска катышып калсаңар деп. Мен тамашалап айткам, экөөбүз бир конкурска катышып калып, бир жерде болсо мындай кылат, кандай кылат деп айтпай. Мен деген мындай кылмак деп элестетсек дейм. Экөөбүз ат жаап баратабыз депчи. Экөөбүз мындай мен ашып баратсам, мен осуну тартып коет элем деп. Эми негизи мен ошентип мен азыр мынтип айтпайм, мен атым күлүк ашып кетем депчи. Андай эмес. Бирок эгерде ошондой болуп кала турган болсо, атамдын жанында боло турган болсо, мен сөзсүз эле баягы оосун тартып, анткени мен үчүн бул деген эме. Сый, урмат, атаңа кылган мамиле. Так негизи мен айтып аткан мелдер ачуу, бири-бирибизге мамиле ошондой болуш керек да. Допустим, мурунку убактарда кандай эле улуу киши келсе тура калмай, төргөт. Эч качан мен көргөн эмесмин, тиги айылда эметкен да, айылда ошо конокко келишет, колго суу куясың эме,
төргө эч качан теги айыл өкмөттө отурчу эмес. Эми мен мындай образын айтып атам да. Төрдө аксакал отурчу, кычыраган аксакал, сөзү өткөн. Мен допустим ошондой тарбия алганмын да, анткени мен көп чоң атам менен, чоң апам менен өсүп калдым. Ошо айылдарда чоң атам менен ошо кой менен эле тиги кой кайтарып, мал жайып, ошону чоңоюп, ошо кишилердин тарбиясын көрүп болгом. Биздин учурда ошо чоң аталар, чоң апаларыбыз, тайыны таяталарыбыз такыр башкача эле го. Касиет дегенди карманчу эле, билбейм бир улуулугу, сөзүндө сулуулугу болот эле. Тилекке каршы биз кандай чоң ата, чоң эне болот экенбиз, ошол учукту улай алабызбы, ошол даанышмандыкты бере алабызбы деген ой аябай. Жок, ал кишилер деген аябай акылдуу кишилер болчу. Аябай акылдуу кишилер. Биз деген, может быть, чоң ата, чоң апа болгондо мындай заманбап болуш мүмкүнбүз. Бирок тигилерде андай заманбап жок болсо дагы, аларда акыл деген бар болчу. Акыл, сый, урмат, уят деген бар болчу да. Андан кийин ал кишилер көптөй сүйлөшүү эмес. Бирок билбейм, мага ошондой айылда өсүп калганымбы, мага ошондой нерселер жагат да, баягы. Мен деле кандай десем, баягы зона комфорта деп коет го. Мен зона комфортум ошо айыл жакта, анткени ошо билесиң, бүт эмелер бар. Анан байкасаңыз, мен тарткан кинолордун баары тең ошо эмеге ылайыктуу да. Допустим, примерно шаардын ичинен кино тарт десең, тартып берем. Бирок аны мындай жан дүйнөң менен чыгара албайсың. Мындай сезе албаш мүмкүнмүн, мындай кичине түшүнбөй эмес, баягы түшүнүп алганда оңой элечи. Мындай кандай десем, мындай магниттер болуп билесиңер, мынтсеңер туура жабышат, тескерисинен кылсаңар мындай жабышпайт го, мындай ошондой болуп калышы мүмкүн да, бирок аягандай болорун билбейм. Ошо айран сатып, лимонад саткан Мирлан ошол кезде эмнени кыялданат эле? Эмнеден чарчайт эле, тажайт эле? Ушул жашоо, мисалы үчүн, ал деген оор нерсе деле келбесе керек да. Ошол мен деле учурунда ошентип лимонад бирдеме сатып, тамеки лимонад ал да мындай мындай. Ой, мен ушуну сатып калдым деген ой деле болчу эмес эле го. Аябай кызыгат элек го, бүгүн баланча лимонад Мен мындай кызык жок болчу, мен кыялым мындай болчу, эртерээк сатып койсом жакшы болот эле дегенчи. Анткени мени саткан бул үйгө жардам. Уй кармайбыз, мамам эртең менен уйсайт, сүт тартат, каймак кылат дегенде. Мен мектептен келгенде түшкө чейин эртең менен окучумун. Түштө келип алып, айран даярдап коюшат, 10 литр канистрага. Менин обязанностторум болчу да, үйгө жардам берейин. Эч качан айтчу эмесмин, эле сатпайм, эметпейм. Кыялданган. Классташтарым көрсө эмне дейт деген нерсе жок. Классташтарым көрө турган вообще отдельная история яктын. Чында ачык эмне айтыш керек да баарын дегендечи. А бул жаңы конуш болуп келген жерден Ак өргө деген. Биз жакын баары тең талап алып, аны ошол жерде жаңы бул, по-моему, биринчи коноктор ушу нарын жактан келди болуш керек да. Жаңы фундамент салышып, бөлүнүшүп эметип. Аны ошол жерге келип сатчумун. Бизде 18-ден жүрчү. 18 менен келип Ак өргөнүн селекциянын башынан чыгып алып, анан кадимкүндөй эле жаңы салынып аткан үйлөр мындай эметип. Аны ошол жерден кыдырып кетчүмүн. Айран деп. Анда маймылга тартыла элек кезиңе? Жок, маймыл уже чоңоюп калган. Чоңоюп калган ташталган. Бешкемпир. Бешкемпирге тартылган. Жок, ошол убактарда Бешкемпир, андан кийин Бешкемпирге тартылып кеттим да. Бул 97-жыл менен 93-жылдын. Бешкемпирге чейин экен да? Ортолорунда. Бирок Селкинчекке тартылып болгон. Селкинчек эми бирок ал деген мындай ал убакта аябай популярный болуп кеткен эмесин эметкен. Ойдо эле жок болчу. Папаша командировка кетет, мамам болсо кой, балам оокат кылалы, элден калбайлы, эмне элдин алды болбосок дагы, арты болбосок дагы бир ортосундагы эметип турайлы, тигилердин эмеси деп атып кетчүмүн мен. Хорошо мам деп алып көтөрүп алып канистраны барып сатып, андан кийин аябай торговля кылчумун да. Ичип көрүңүз баке, кичине көрсөңүз депчи. Ар бирөө менен, допустим, мен билбейм, может быть, бирөө эстеп калгандыр бардыр, допустим. Ошол жерде Ак өргөнүн жаңы коңушту бүт баарын билчүмүн. Мындай билчим деген баягы жолдордун эмелерин. Андан кийин 2-3 саатта сатып бүтүп койчу. Мындай эме кыдырып элечи.
Жерде болсо мындай үй салып аткандар бар, иштеп аткандар бар. Сиситте? Кээ бирөө жөн эле үйүнөн атайын чыккандар бар. Мен өзүм клиенттерим бар болчу. Кээ бирөө кетип калганда эле, допустим, 1-2 литр калып калышты, ошо кичине проблема болуп калчу да. Бир жолу мындай окуя болду да. Постоянно бир үйгө барып сатчумун. Ал калтырып койчу десе, 2 литр айран постоянно алышчу. Андан барсам анда кулпу турат. Уже акырында барчумун да, анткени уже чыгып, уже үй жака кетип атканда, күн күн ысыкта айран бат эле ачып кетти. И барып карап текшерип жакшы, аны ошо эжеге куюп берем десем, кулпу. Блин, кайра эметем деп, азыр кайра кылып жүрсөм, бу ачыйт точно. Андан канистр эмес тип чайкап алып кетип бардым да. Анан кетип баратканда глейген, ал неме мындай королору ачык тостук, ошондон глейген машина жүрөт мындай, КамАЗда. Анын үстүн баары тең мындай капкара болгон, көмүр экен да. Анын эшиктин алдында бир байке отуруп, чоң байке. Мен болмадым. Мен анан кийин, мен чыгармачылык көзүнөн караш менен карайм да, бул түнү бою жолдон келип, чарчап, анан кийин келгенден үйдөн келип кичине майрамдап, отурушта керек депчи, анан мындай эшигиңдин алдында отуруптур. Айран деп өтүп кеттим, мындай унчукпай эле келаткам да. Айран деп өттүм да жанданчы. Анан унчукан шилтеди. Анан басып келдим. Эмне дейт? Айран. Анан алып эле моп чайкады да. Анан чайкап алып мындай ичип баштады да. Ичип атат. Мен что-то эмете баштадым. Чочо ичип алып акчасын бербей коебу деп. Анан байке аягым аарып мындай айран болуп калды да. Болбосо уже мынтип эметип бараткан кичине мындай күн ысыкта мындай кычый баштаган да. Анан канчадан өтпөй байке кичине ачып барат десе, мага сонун болуп атат деди да. Анан ошол убакта, по-моему, литрин 2 сом 50 тиынденби ушундай сатчумун да. Жок, 2 сомдон сатчумун. Анан 1 литрин ичип болду, почти 1 литрди ичип болду. Анан кийин айттым, канчадан өтпөй, 2 сом 50 тиын деп койдум да. 2 сомдон. Анан 5 сом берип атпайбы. Анан 5 сом берип туруп, анан үйүнөн чакырды, бирин чакырып, банка алып келчи деди да. Анан 3 литровый банка алып чыкты. Анан куй деди, анан куйдум. Почти нелем 1 литр болбосо да, бир жарым литрдейин ичип коюптур да. Анан кийин 5 сом берди. Сүйүнгөн боюнча бескем Жана Бешкемпирдечи да акыркы суроолорум болсунчу. Эме Бешкемпирде кумдан аял жасап ойнойсуңарбы? Ошондо атаңыздын көзүнчө ошону ойнош, ошентип ыңгайсыз болдубу? Мындай да. Мен көп жерлерден сураганда, негизи бул маймылга чейин, маймылда мен 18 жашта болдум. Маймылга чейин мен мынтип айтсам болот, мен ойноп эле жүрдүм депчи. Съемочный площадкада ойноп эле. Анткени баласың да. Анан ал убакта андай сезимдер деле жок болчу. Эмне эле баягы уятты эмне. Биз 5 бала эмес белек. 5 балага айттым, эрге жылаңач аял жасаш керек деди. Бүттан художниктер жасаган жок. Силер жасамарбы? Кандай жасай алаш деди. Элестетсеңер, анан биз өзүбүз жасап чыктадык да. Анан аягында эле баягы кичине мындай неме тазалап эметип койду. Ушундай кыласыңар дегенде. Кандай бүттүм неле папашамдай көп нерселерди мындай кандай десем өзүнүн агымына чыдап коет да. Ал убактарда уже тиги мен деле балдарым бар, уже группага көнүп калган, деле бачык. Ошо мындай колдонуп алган да. Кандай жасайтыңар деп акырын мындай шыбырап коет да. Бүттү ал, допустим, эч качан допустим, съемочный площадка айткан эмес да, мындай кылыш керек, тигиндей болуш керек деп. Ал тиги жанакы 5 балага жасап биз деле кандай кылып жасамыш да. Негизи ошондой болот экен. Анан жана кичкене бакы деген бала мен сууап келе коемун деп атпайбы. Ал дагы киного келип коетпу. Суу эмне кыласың депчи, куюп коебуз атпайбы. Ал дагы как бы кандай десем баягы атайын жазылган. Негизи Бешкемпирдин сценарийи атайын жазылган сценарий эмес да. Ошол жерден жаралган. Ошон мен ошентип ойлойм да, Бешкемпир ошон үчүн мындай чоң чыгарма болду деп ойлойм да.
допустим, мен ошо кеткенде булар сценарий жасап алышып, биз баарыбыз группа менен барып жатканбыз. Бирок 1 ай беле, 1,5 ай тартпай ошол жерде жатып жүрдүк. Улам эле кетип калышат, улам эле келишет, улам эле кетип калышат. Папаша ошол жерден кыркырып толготуп атып кандай кылам. Негизи жазылган сценарий менен тартылган кино вообще асман менен жердей да. Может быть, кичине эмелери бардыр, бирок бүт баары тең ошол жерден жаралып кеткен да. Мен ошентип, мага ошентип сезилет да. Жана Маймылда Саша Александровна мен мугалим болчу да, орус тил сабагына берген. Чынан ушундай эң жакшы көргөн мугалимдердин бири эле да. Анан ан сабагына тим эле дилгирленип барат эле, орусча үйрөнгүбүз келет эле, ар жак бир жактарга, парктарга чыгарат эле. Анан бирок ошол кино тартылгандан кийин коом жакшы кабыл алган жок окшойт да. Мындай бир аз кодуланды окшойт. Ошонун тагдырын билбейсизби, аягы эмне болуп бүттү? Байланыштыңарбы кийин? Биз мен Зина эжеде койчумун. Биз чогуу Канский фестивалга барып келгенбиз. Канский фестивалга барып, ал ошо сиздин мугалимиңиз деп атпайсызбы, чогуу барып, бияктан ошо Кыргызстандан Папаша, мен анан ошо Зина эже болуп барып, кийин жолугуп сүйлөшүп, тагдырлары кино эмес, ошо мен сабак эле берет экен. Дагы эле мугалим болду. Мен, по-моему, 2010-жылы акыркы жолу жолуккам, Свет экейин тартып жүргөндө ошо балчындайчы. Негизи Маймылда мен уже айтып атпаймынбы, экинчи курста окуп калдым, ошондой болуш керек. Экинчи курста уже жигит болуп, түшүнүктөрүң башкача болуп. Негизи Маймыл аябай оор болгон мен үчүн. Анткени мындай ойногондон тышкары да ойнош керек, уже уялып, тартынып, группадан, кыздар менен сүйлөшүп калган убагым. Ошондой аябай бир оор сценалар болчу. Абсолютно. Негизи Маймылды көрсөң башында деле жылаңач болгон, военкоматта өткөн, ал ерунда болуп калат. Аерде мындай чоң бир чоң эпизоддор болчу. Кыздар менен кыздар балдар болуп ойнойт. Oyunun altını unutып қалдым, иши мынтип кыз жигит мынтип колдорун кармап турушат да. Анан паралар мынтип астынан өтөт. Анан ошол жерде бир 12 ушундай пара бар болчу да. Анан баары тең мен тең. Мен ошол жерден түш катары деп тартылган да. Мен ошол жерден жылаганча өтүш керек болчу. Болбосо да тиги кыздын колун кармап алып жылаңай. Тейим эткемде. Эмне эле тартылмайын. Анткени мындай баягы казыр карасаң эми как чыгармачылык катары карасаң болот. Бирок ошол убакта карасаң, мен акыбалым мен 18 жашта баламын. Кино тартылып аткан, 5 кемпирди дүйнө жүзүн бар дөңгөрүп аткан, анан кийин балчын билесиз да. Тиги балчынын как раз садигин артында тартып аткан. Ошол жакта сен съемочный группаң ладно, тартылып аткан актер, актрисалар ладно. Андан тышкары жарым балчын бар тең чогуу болгон да мондайчы. Анан кечинде бирок бүт баарын тең светтерин коюп алып, анан чечинди. Мага ошо мындай кандай десем, аябай катуу тийген, мындай оор эме болгон да. Эми ошончонун арасынан чечиндиң баны. Жылаңач чечинип, полностью жылаңач болгом да. Анан калсам, анан кинода биринчи дублиң болуп алат, экинчи дублиң болуп алат. Анан тартып бүткөндөн анан эмне кетип, эмне таарынып. Бирок азыр ойлосоң, ну как это как? Ал эпизод кирген жок окшойт. Кирбей калган да ошол эпизодчу. Зекерли көрүп калыптыр. Кап дегенде эмне, допустим, ошончолук эметкенде мен бир жолу Папашага айттым да, ошончолук тартканда киргизип деле койсоң болмок депчи. Анан ал айтып атпайбы, ал мынтип койду. Эми сездим ба сен мындай кандай неудобный болоруңа, андай сезип, может ошончо койгон жокмун депчи. Азыр ойлосоң, какая разница? Ошондо деле неудобно болсун. Койдуңбу, койгон жоксуңбу? Бирок Папаша ал мындай да, ал эч качан, допустим, монтаж кылып атканда эметпейт. Эмне эле тик буну коюп коеюн, буунсу коосураак болсун депчи. Кинонун жалпы концепциясына туура келсе коет, койбосо любой. Допустим, акыркы кинотавар тартып атканда Глейген аэропорт, самолет нанимать этип, Глейген эпизод жана эмеге учуп аткан, Араяга учуп аткан эпизодго сценаларды биз канча 2 жума менен тартканда мондай блогум менен кесип тур. Мунуңар жарабай калды, кечирип койду деп койду.
негизи эле ошол немени маймыл тартылып атканда балыкчы аябай дүңгүрөгөнбүз. Ленин мектебинин жанында эле жашайм, Ленин мектебинде окуйм да. Кастинг бар, Ленин мектебинде өттү. Мен кастингден өттүм. Ушундай тартууум келип анан үйдөн чыкпай калгам. Кайсы класста окуп өттүң? 8-класс беле, 7-класс беле ушундай болчу. Анан биздин Саша Александровна тартылды, өмүргүлө тарыхтан берген эжейимдин улуу баласы тартылды. Анан баарыбыз маймылды көрөбүз Ыскөл кинотеатрында тим эле чогулуп алып, аябай мумтуп көргөн. Ошонун баары аябай эсимде калды да. Ошон үчүн кичинекей кезимден бери сен менен таанышымды болуп калат экен. Аябай кызыктуу маек куруп бердиңер. Тим эле буягым толбой атат, дагы сурагым келип атат, аябай эзгим келип атат. Буюрса дагы жолукканда дагы көп жакшы темаларды калтырып коелу ошол жака. Аяктан дагы ар бир киноңду майдалап, жиликтеп, анан эмне болду эле деген темалар сөзсүз түрдө болот. Атайын келип, кызыктуу маек куруп берген үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Жөнөкөйлүүлүгүң абдан жакты, адамды бийик кылган ушул жөнөкөйлүк. Дайыма ушунуңдан жазба. Анан биз сени менен сыймыктангандай абдан сонун чыгармаларың жарала берсин, дүйнөнү дүңгүрөтө бер. Рахмат. Силерге да ийгилик. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, эфирлерим кандай болуп атат, жагып атабы? Бүгүн Мирлан силерге кандай жагынан ачылды? Сөз комментарийге жазып коюңуздар, каналыбызга катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта турыңуздар. Достор, Даста Сити турак жай комплекси кыялыңыздагы үйдү тартуулайт. Эмне үчүн мен ушул жакта үй алдым? Анткени абдан ыңгайлуу экен. Үйдөн чыкпай туруп эле баардык иштерди ушул жактан жасасаңар болот. Кааласаңыз кафе, ресторандардын түрү турат. Спорт менен машыгам десеңиз, теннис корт бар, футболдук аянтча бар, бассейн бар, жүгүрө турчу жанагындай дорожка бар, баардык нерсеси бар экен. Ошондой эле балдарыңызды короодон чыкпай эле бакчага берип коесуздар дагы, анан карап отурасыздар. Балдар үчүн атайын аянтчалар, балдардын дүкөндөрү баардыгы жайгашкан. Андан сырткары жердин төлөөсүндөгү унаа токтотуучу жайыбыз бар. Терезеден баш баксаң, Илейген ботаникалык бакча турат. Демек, абасы таза дегенди билдирет. Ошондой эле комплекстин ичи дагы жашылдандырылган. Йога менен машыксаңыз болот, күнгө чайынсаңыз болот, эс алсаңыз болот. Жайгашкан жери 11-чи микрорайон болгону дагы локациясы аябай жакты. Тегерегин баары сонун дүкөндөр, мектептер, айтор баардык нерсе жакын жерде. Мына ушундай керемет жерден үй алып жатам. Коңшу болоңдор, мен сиздерди да күтөм. Сатыш старт алды. Баардыгыңыздар бул жакка келиңиздер. Дастан Сити, дастанды өзүң жаз.